Кудайдын чакырыгы 22 июль. Көчүш үчүн өзүңө керектүү нерселерди камда. Дайыма көчүүгө даяр болуп туруу. Бул сөздөр Жеремия пайгамбардын китебинде Бабыл падышалыгы менен байланыштуу. Бирок биз да жашообузда бул аят менен өзүбүздү сергектикке, даярдыкка чакыра алабыз. Жер үстүндө баарыбыз тең келгиндербиз, убактылуу тургундарбыз. Бул жерде биз 70 жыл, ашып кетсе 80 жыл жашайбыз. Андан кийин баарыбыз Кудайдын алдына барабыз. Кээ бирлер өлүм аркылуу түбөлүккө өтөт. Кээ бирөөлөр Ыйсанын экинчи келишине туш болуп калышса, өлбөстөн, өзгөрүлүп түбөлүккө өтүшөт. Азыр сиздин алдыңызда түбөлүктүн эшиги ачылса, киргенге даярсызбы? Коркпойсузбу? Асмандагы атабыздын алдына эмне менен барабыз? Өлүм алдында жаткан аял кызматчы менен сүйлөшүп жатып мындай дептир: мен өлгөнгө даярмын. Кудай мени ырайым кылып даярдады. Бирок мен жердеги жашоомдо жаман шакирт болдум. Жаштарга айтыңызчы, кеч болуп кала электе Кудайга кызмат кылышсын. Убакыт тез өтөт. Сааттап телевизор алдында отургам. Кошуналарыма ушунча жылдын ичинде жакшы кабарды айткан эмесмин. Азыр эми Кудайдын алдына куру кол кетип жатам. Бир жолу, дейт бир насаатчы, мен поезд менен Германиядан кетип жаткам. Брестке жетип калганда, жүргүнчүлөрдүн арасында кымкуут башталды. Бир нерселерин катып күйпүл ала болуп жатышты. Мен башында түшүнгөн эмесмин. Анан чек арада иттери менен чек ара кызматкерлери киргенде түшүндүм. Көрсө, алар наркотиктерин, өткөргөнгө тыюу салынган зергер буюмдарын катып жатышыптыр. Мен болсо кебелбестен турдум. Анткени менде ката турган эч нерсем жок эле. Эч бир таза эмес нерсе асманга бара албайт. Ошондуктан бардык жашыруун, таза эмес нерседен арылып, көчкөнгө даяр болуп туралы. Көчө турган күн бүгүн болуп калышы мүмкүн.